Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Кыргыз Республикасынын президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Нуркожоевич Жапаровдун катышуусундагы маалымат жыйынын ачык деп жарыялаймын. Уважаемые коллеги, представители средств массовой информации, мы начинаем пресс-конференцию с участием исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики премьер-министра Садыра Нуркожоевича Жапарова. Анда кириш сөз Садыр Нуркожоевич сизге. Саламатсыздарбы, массалык маалыматтар каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүн ушу сиздер менен ачык суроо жоопторго пландадык элек. Бүгүн саат 2-ден баштап бир 6-7-лерге чейин бир 3-4 саат кенен кесир сүйлөшөбүз деп ойлодум элем, бирок тилекке каршы азыр жолдо келатып мага кабарлашты. Саат 4-тө Россиянын премьер-министри менен телефондук сүйлөшүү болот экен. Ошондуктан сиздерге 1,5 сааттык эле убакыт бөлүнүп калды. Бул мынакей ушу күтүлбөгөн окуя болуп калды. Болбосо мен сиздерден журналисттер үчүн дайыма эшигим ачык. Мен ачыкмын сиздерге, муну өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн бүгүн мына 1,5 саат убакыт бөлөлү, макул десеңиздер. Анан эгерде дагы үлгүрбөй калган журналисттер болсо, анда кийинчерээк бир 15-20 кийин кенен убакыт болот. Ошондо бир кенен сүйлөшсөк деп ойлойм да. Ошондуктан уруксат берсеңиздер 1,5 сааттын ичинде бүтүрсөк азыр. Урматтуу кесиптештер, сиздерден сураныч, бүгүн 86 салык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып отурат. Ошондуктан ар бириңиздер суроо берип калууга үлгүрүңүздөр. Ар бириңиздерге бирден гана суроо берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анда биринчи сөз, биринчи микрофон 24 кежи Жазгүл Масалиева. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен конституциялык реформа боюнча суроо берейин деген. Бул конституциялык реформанын айланасында суроолор көп. Сиздин оюңузду бир мандаттуу шайлоо боюнча гана беребиз. Ошол эле учурда азыр айрым маалыматтарга караганда президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлүп, бийлик бир колго топтолот. Бул диктатурага алып келбейби? Андан сырткары азыркы норма, бул конституциянын азыркы редакциясы боюнча президент бир эле мөөнөткө шайланат. Бул нормага дагы өзгөртүү киргизилеби же бир эле мөөнөткө президент болууга макулсузбу? Андан сырткары конституциянын редакциясы Венециялык комиссия тарабынан дагы жактырылганы туура. Эгерде ошондой эл аралык коомчулук тараптан жактырылбай калса, биз эл аралык коомчулуктун нараазычылыгына дуушар болбойбузбу? Рахмат сурооңузга. Конституциялык реформа боюнча бул жалгыз эле менин талабым эмес, бул элдин талабы. Анткени өткөн жолку элдин толкундоолору ошо партиялык системага каршы, анан бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына каршы деп чыгышкан. Азыр конституциялык долбоор даярдалып жатат. Буну баягы адистер даярдап атат. Өкмөттөн бар, президенттин аппаратынан бар, коомчулуктан бар. Буну жакын арада парламентке алып чыгып беришет. Бул долбоорун гана берет. А парламентте кандай талкуулап, кандай конституцияны кабыл алат, аны парламент жана ошол коомчулук чечет дагы. Мисалы, көз карандысыз эксперттер кирип сунуштарыңарды да берсеңер болот. Биз мунун баардыгына өкмөт жана аппарат баардык шарттар түзүп берет. Ал эми бир мандаттуу боюнча болсо, бир мандаттуу деп муну элдин талабы, бул менин талабым эмес. Бирок биз баардык жактын, баардык саясий күчтөрдүн жана баардык саясатчылардын, айрым саясатчылардын талаптарын камтып кетип атабыз. Анткени бир мандаттуу эле эмес, менин билишимче, маган берген маалымат боюнча партиялык дагы болот. Азыр ошол долбоорунда 35 бир мандаттуу округ болсо, 55 партиялар менен келсин деп ушундай долбоорду жасап атышыптыр. Ошондо 90 депутат болсун деген ушундай сунуштар бар экен. Аны эми коомчулук өзүңүздөр көрөсүздөр, түз эфирден берилип турат. Мен ошону өзүм айтып атам. Менин сунушум бул. Бир дагы статьясын же болбосо жанакындай сунуштарды мындай элден жашырбай түз эфирден көргөзүп тургула деген сунушту айтып атам. Кудай буйрса муну убагында камсыз кылабыз. Анан эми диктатура болуп кетпейби, жаңы конституция кабыл алынса эле деген бул ойдон алысыраак болушуңуздар керек да. Муну мен так жана даан айтып коеюн. Кыргыз мамлекетинин жарандары, кыргызстандыктар 30 жылда мына 3-чү жолу революция жасаган эл. Именно ошо диктатуранын орнотпойлу, мыйзамсыздык, адилетсиздикти жок кылалы деп ошол жалаң адилеттүү жашаганды каалаган эл кыргыз эли.
Мына ошон үчүн мен боломбу, менден кийин башка эшмат келеби, ташмат келеби, кыргыз эли муну диктатурага жол бербесин. Өзүңүздөр 30 жылдан бери 3 жолу көрдүңүздөр. Анан кийин мен деле өзүм мен болом эртең же башка болобу, анан диктатура орнотоюн деген мен эгер Кудай буйруп болуп калсам, андай ниетим жок. Бизди билесиздер, мына 2 жолку революцияда диктатура орнотууга аракет кылгандар дагы болгон. Ошол эле мезгилде бийлик колуна тийгенден кийин саясатчыларды куугунтуктаган мезгилдер болгон, баягы буйрутма өлтүрүүлөр болгон, анан жана журналисттерди дагы бычактап кеткен учурлар болгон. Бул жолу мен бардыгына ошо суранып айтып аттым, саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым, муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин, ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койдум. Мына бүгүн мындан ары да ошондой талаптар уланат. Эч кандай диктатура же болбосо бирөөнү куугунтуктоо болбойт. Второй микрофон Айдан Абдубаитова, Кактус Медиа. Даярдансын биринчи микрофон де-факто Амантур Мусагулов. Здравствуйте, Садыр Нургоджоевич. Российский иностранный бизнес жалуется на то, что из-за преследования госорганов и налогов им очень тяжело вести бизнес в Кыргызстане. Вот в частности, Билайн недавно говорил, что у них есть трудности с ведением бизнеса в Кыргызстане. Вы как вот человек, который сейчас находится у руля страны, какие планы у вас по тому, чтобы скорректировать работу госорганов в отношении бизнеса? Ну, скажите, пожалуйста, вот именно с кого, кто вот преследует иностранный бизнес? Какой орган, например? ГКМБ, Финполиция или МВД? Вы же говорите, что иностранный бизнес там кто-то преследует. Кто именно? Нет, не преследуют, но создают такие условия, что им тяжело развиваться здесь, в Кыргызстане. Вот ваши планы по поддержке иностранного бизнеса в стране? Мындайда, иностранный бизнес эле эмес, бүтүндөй инвесторларды мейли ал башка өлкөдөн келеби, же болбосо мындай жекеме жеке келеби, бардыгын мен айтып атам го, биздин эшигибиз ачык деп. Мына ошол эле күч органдарына мен айтып атам, бир дагы инвесторду куугунтуктабагыла, тескерисинче бардык шарттарды түзүп бергиле деп атам. Анан биз мындай эме кылсак да, урматтуу журналисттер, бардыгын факты менен сүйлөсөк да, мынакей мисалы сиз айтканда, кайсы бизнес, кайсы өлкөнүн бизнеси, мисалы инвестору мисалы куугунтукка алынып атат, же болбосо бут тозулуп атат дегенде ошондой. Ал эми баягы кээ бир салыктарды жашырган, же болбосо ошондой бир кылмыш иштери бар компаниялар болсо, бул башка маселе. А так мындай бардыгын биз коргогонго, мына мен өзүм башында туруп коргоп бергенге биз даярбыз. Эч кандай куугунтук болбойт. Мына ушу акыркы бир айда мен 100дөн ашык инвесторлорду кабыл алдым. Ошолордун баягы 50-сү крупный бизнес менен келген инвесторлор да. Алар уже мурда келип жүргөн экен, эми мурда билесиздер, бери ылдый жактагылар эле акча сурап, керек болсо ушу президентке киргизиш үчүн $50,000 сурачкан. Мен $50,000 бересиң, президентке киргизип берем, сенин инвестицияңды салабыз, бизнесиңди андан ары жүрүшүнө мен аягына чейин контролдоп берем деп, бери жактагылар ушинтип бир эле киргизип чыгарыш үчүн ошондой болчу экен. Андан сырткары анан доля сурашчу экен. Ну, муну мен деле мындай угуп билип жүрчүмүн. Бардыгына мен айттым, мындан кийин андай болбойт. Инвестор келсе, мындай жеке адам аны мындай крышавать этем, тигиндем, минтем дебейт. Мамлекет менен инвестордун ортосунда келишим болот. Эртең эшмат келеби президент болуп, же ташмат алмашабы, баягы инвестор ошо бойдон дагы ишин улап кетиш керек да. Мамлекет менен экөөнүн ортосунда келишим болуш керек. То есть мындайча айтканда мамлекет баягы көзөмөлгө алып бериш керек да алардын инвестициясын жана ошо бизнесин. Инвестордун дагы мамлекеттин дагы кызыкчылыгы бирдей сакталыш керек. Рахмат. Де-факто Амантур Мусагулов. Даярдансын экинчи микрофонго Акмарал Борукеева, НТС. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич. Биринчиден эми өзүңүздүн президенттин милдетин аткаруучу ыйгарым укуктарыңызды токтотуп, аламан жарышка аттанып атабыз. Ийгилик каалайбыз.
Ал эми менин берейин деген суроом төмөнкүчө. Бүгүнкү күндө азыр интернет тармагы абдан өнүккөн. Ушул социалдык тармактарда эл ичинде коомдун кызуу талкууга кабылган сөз бул тышкы карыз боюнча болуп атат. Мына ушул тышкы карыздын мөөнөтү жакындап калгандыгына байланыштуу көп сөз болуп атканын өзүңүз дагы билесиз. Анан сиз өткөндө ушу кен байлыктар боюнча жеринде таанышып жүрүп, түштүк жергесине барганда биз тышкы карыздарды өзүбүздүн ресурстар менен, тагыраагы кен байлыктар менен төлөсөк дагы болот экен, ушул жолу дагы бар экен деген сөздү айттыңыз. Сиз ушинтип айтып оозуңузду жыйганча эле коомчулукта Садыр Жапаров тышкы карызды төлөө үчүн нарындагы жетим тоону берген аттыр деген сөз дагы эл арасындагы аябай талкууга алынып кетти. Мына ушул боюнча эгерде сиз Кудай буйруп президент болуп калсаңыз, тышкы карыздарды төлөө боюнча нарындагы жетим тоону башка өлкөнүн жарандарына же болбосо сырттан келген инвесторлорго бересизби же бербейсизби? Сурайын дегеним мындай болот, Садыр мырза, сиз ушул кумтөр маселеси боюнча аябай чоң резонанстуу материалдарды көтөрүп куугунтукка кабылгансыз, аны коомчулук дагы билет. Эртеңки күнү жетим тоонун тагдыры кумтөрдүн тагдырындай болуп калбайбы? Жана өзүбүз ушуну иштетсек болобу? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Жетим тоонун 1% эмес, 1 тал куму берилбейт. Куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Жетим тоо мененби же башка жак мененби, башка ресурстарыбыз менен Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун биз издеп атабыз азыр. Кутулуу жолдору бар, аны табабыз. Чечилбеген маселе жок, аны да чечебиз. Мына жетим тоо боюнча бул ушак сөз, жетим тоону берет экен деп. Мен муну кумтөрдү жакшы эстетип кеттиңиз. Мындан 8 жыл мурда мен кумтөрдү алалы дегенде каршы чыгып, ошого бут тозуп, керек болсо бир эмес 2 жолу камалып чыктым. Мына эми 8 жыл өткөндөн кийин кап ошол мезгилде Садыр Жапаров туура айткан экен. Ошол мезгилде алып койсок, быйыл мамлекетибизге 15-16 миллиард доллар киреше алып келмек экен деп атасыздар мына. Айрым журналисттер бар, саясатчылар бар. Мына бүгүнкү күнгө чейин депутат болуп жүргөндөр дагы бар, ошол мезгилде каршы чыккан. Ошондуктан бул биз кумтөрдүн катасын жетим тоо болобу, же башка кен байлык болобу, биз кайталабашыбыз керек. Тарыхтан сабак алышыбыз керек. Ошо сизге ошол ар кандай эми азыр Кыргызстанда эч нерсе жашыруун эмес да. Бул ошол сөз болгон. Жетим тоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Бул бир 50 миллиард доллардын тегерегиндеки биздин сырьё боюнча запасыбыз да. Анан ушунун сырьёсу менен баягы сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Анткени бул сырьё менен гана да, мындай сырьё менен. Бир дагы бир чет мамлекеттин катышуусу болбойт, биздин өзүбүздүн гана катышуубуз болот. Эгерде ошол менен кутула турган болсок. Бир дагы процент башка өлкөлөргө бербей туруп кутулабыз. Анткени мына мисалы кара кечени алалы, көмүр алып ТЭЦке берип атпайбы? ТЭЦке берип атат, элге сатып атат. Жөн эле тоо болуп жатат кара кече. Анан ошонун четинен барып эле баягы казып алып эле ташып атат. Бул жетим тоо дагы ошондой да. Четинен эле казып эле сырьёсун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле, ошондо бир жылда биздин эсеп боюнча бир жылда 1 миллиардка жакын долларынан кутулуп койсок болот. Жөн гана сырьёсун берсек эле. Ал эми биздин чек арага чейин, Торгартка чейин ошо 300 километрдин ар жак бер жагы болот экен. Ошол жерге мисалы ошол темир тоодон алып чек арага чейин өзүбүз ташып берип турсак, бүт өзүбүздүн жарандарды иштетсек, ошондо бир жылда ошо 1 миллиард долларга жакын сырьёну биз Кытайга берип эле ошондон ошонун акчасын алып, анан жеке эле Кытайдын карызы эмес, эми башка карыздарды да кутулуп койгонго мынакей бир жолу. Бул бир жолу да. Башка дагы бир 2-3 варианты бар, эми аларды кийин сүйлөшүп